Арбаңыздар, жалпы YouTube каналының көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүнкү биздин темабыз математикалык амалдардын тарыхы болмокчу. Арифметикалык белгилер. Арифметикада колдонулуп жүргөн белгилердин кайдан чыккандыгын дайыма эле таганыктоого болбойт. Кээ бир белгилердин чыгышы болжолдонот. 18-кылымдан баштап азыркы биз пайдаланган белгилер бардык мамлекеттерде колдонула баштаган. Көбөйтүү жана бөлүү белгилери. 16-17 кылымда кээ бир авторлор көбөйтүүгө М белгисин, ал эми бөлүүгө D белгисин колдонушкан. Биринчи жолу көбөйтүүнүн X белгисин Аутрет 1631 жылы киргизген. Лейбниц биринчи жолу көбөйтүү белгисинин ордуна точканы коюп, точканын көбөйтүүнүн белгиси экендигин белгилеп кеткен. 15-кылымдагы кээ бир математиктердин эмгектеринде кошуу жана кемитүү белгилери пайда боло баштаган. Кошуу жана кемитүү белгилерин эсептөөлөрдө колдонгон. Биринчи китеп Грамматеус тарабынан 1518 жылы чыккан. 15-кылымдагы италиялык математиктер Кардона, Тарталья, Бомбелла кошуу жана кемитүү белгилеринин ордуна пи плюс жана м минус тамгаларын колдонууну улантышкан. Кошуу жана кемитүү белгилери 14-15 кылымдардагы математикалык эмес кол жазмаларда жана деген сөздүн ордуна эт деген белгини пайдаланышкан. Эт жана ооба. Бул кошуу же чоң деген маанини түшүндүргөн. Бул эт деген белгиден кошуу белгиси келип чыккан болуш керек деген гипотеза бар. Ал эми кемитүү белгисинин келип чыгышы соодага байланыштуу деген болжолдоо бар. Вино саткандар винонун бочкасы бошогондо ага сызыкча коюшканда аны кемитилди же кичини дешкен. Кайра бочкаларды толтурганда үстүнө вертикалдык сызыкчаларды сызышкан. Ал кошуу белгиси болуп, кошуу дегенди билгизген. 13-кылымда Пизанский арабтардан үйрөнүп, эсептөөлөрдө бөлүү амалын жазууда горизонталдык сызыкчаны колдонот. Джонсон 1633 жылы биринчилерден болуп, ушул белгисин колдонот. Пел 1610-1685 жылдарда бөлүүнүн ушул белгисин колдонууну сунуш кылат. Азыр кээ бир мамлекеттерде белдин киргизген белгиси колдонулат. Ал эми каша белгиси. Көп мүчөлөрдөн тамыр чыгаруудан кашалар пайда болгон деп айтсак болот. Көп мүчөлөрдөн тамыр чыгарыла турган учурда көп мүчөнү кашанын ичине жазышкан. Тамыр чыгарыла турган көп мүчөнүн үстүн сызыкча менен сызып, астына эр тамгасын жазышкан. Тегере кашаны биринчи жолу Тартали 1556 жылы киргизген. 1544 жылы биринчи жолу кашаны тамыр чыгарууга кереги жок учурда колдонгон. Ал кашаны туйутманын астына койгон. Ошондой эле фигуралуу кашаны биринчи жолу Виет колдонгон 1540-1603 жылдарда. Латын кол жазмаларында каша моюнтук чынжыр деп аталган. Бул термин 17-кылымдарда колдонулган. Биринчи жолу эйлер 1770 жылы каша терминин колдонот. Ал немис тилинен кламер сөзүнөн алынган. Эйлер өзүнүн бардык эмгектеринде кашанын бардык керектүү учурларда колдонот. Ошондон баштап бардык математикалык китептерде кашалар колдонула баштаган. Барабардык жана барабарсыздык белгилери. Биринчи жолу барабардык белгисин англичан Рикорд 1510-1558 жылдарда киргизген. Жана эч бир барабар буюм өз ара эки параллель түз сызыктай бири-бирине барабар боло албайт деген. Ошондуктан барабардык белгисин эки параллель кесиндигине алган. Декарт барабардыктын белгиси ушул деп жалпы белгини анализдеп киргизет жана бул бардык мамлекеттерге тарай баштайт. Ар бир доордо ар кандай барабарсыздыктын белгилерин колдонушкан. Азыркы чоң жана кичине барабарсыздыктын белгилерин биринчи жолу 1631 жылы Хериот сунуш кылган. Бул авторлор тарабынан кубаттоо менен алынып,
тез эле пайдалана баштаган. Типографияларда алгачкы учурларда В тамгасын, барабарсыздыктын белгилерин жазууда пайдаланышкан. Бүгүнкү сабак ушу менен аяктады. Сиздер менен мен Уматова Жанара болдум. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.